Кутман кечиңиздер менен урматтуу Говорит ТВ мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү түз байланыштагы эфирлерибизди улантабыз. Ал эми кызматта мен Гүлназ Мединова. Бүгүн коронавирусту оңой жана натыйжалуу жеңүүнүн жолдору тууралуу врач-гирудотерапевт Гүлсана Бапаева менен түз байланышта маек курабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Байланыш жакшы эле болуп атабы? Кудайга шүгүр. Абдан жакшы. Гүлсана эже, айтсаңыз, мына буга чейин дагы социалдык тармактарда сиз дагы жогоруда аталган илдет менен ооруп, анан натыйжалуу айыкканыңыз тууралуу кеп кеңештериңизди берип жатасыз да. Анан бүгүнкү күндө коронавируска кабылган киши биринчи кезекте эмне кылуу керек? Азыр биринчи кезекте коронавируска кабылган адам кайсы түрү менен ооруганын эми эгерде врач бар болсо, ушул жака барып билиш керек. Бул эми 4 түрдө өтүп атат. Жеңил, орто, оор, анан өтө оор болуп чыгат. Ушул түрүн билиш керек. Ушул түрүн билип туруп, анан ошого жараша же үйдө дарыланыш керек, же ошо стационарга барыш керек болот. Түшүнүктүү. Айтсаңыз, мынакей учурда коронавирус менен пневмониянын айырмасын билбей жаткандар дагы бар да. Айтайын дегеним, мынакей пневмония бул өзү кандай оору, ал кандай учурда өрчүйт, анын симптомдору кандай, же болбосо ал дагы жугабы, мына ошол туурасында кененирээк түшүндүрмө берсеңиз. Азыркы мезгилде коронавирус алып келген пневмония бул башкача пневмония болуп атат. Себебинен клиникасы башкача болот. Мисалы, бактериальный пневмония болот, бронхиттен кийин өтүшүп кетсе пневмония болот, дагы башка өпкөнүн ооруларынан кийин пневмонияга келген оорулар болот да. Бул коронавирус бул вирусный пневмония болуп атат да. Вирусный пневмония болгондо деле мурунку грипптен кийинки осложнение, грипптен кийин, мисалы, гриппти дагы вирус чакырат да. Өргөнү вирус чакырат. Ошондогу пневмония менен азыркы коронавирустан жабыркап туруп өткөн пневмониянын клиникасы, адамдын даттануусу абдан эле башкача болуп атат да. Себеби деген көбүнчө бессимптомный деп коет. Симптому жок эле пневмония болуп калып атат да. Адамдар эмне болуп башталып атат? Мисалы, ар түрдүү жеңил өтүп атат. Мисалы, бирөө кичине үшүп калышы мүмкүн, бирөө чыйрыгышы мүмкүн, бирөөнүн денеси дүүлүгүшү мүмкүн, бирөөнүн температурасы болушу мүмкүн, бирөөнүн ичи өтүшү мүмкүн, бирөөнүн көзү кызарышы мүмкүн. Кыскасы, бул жеңил түрүндө адамдар башында билбедик да. Мына азыр 2-3 жумадан ашып ататпы? 3 жумадан ашып, ушул эпидемия башталган 3 жумадан башталган болсо, башында бул пациент эмес, биз билген эмеспиз да, бул коронавирус экенчи. Биз кандайча бул дыхать өпкөдөн, кандай бул өпкөнүн жетишсиздиги болуп калат деп кыйналып, өпкөсүнөн кыйналып келгенде биз да таң калганбыз. Анан кийин уже биз түшүндүк коронавирус көбөйүп кеткенин. Демек, коронавирустун пневмониясы бессимптомный. Симптому жок эле. Мен бир күндө 10 адамбы, 15 адамбы, башында 20 адамдан кабыл алып аткам. Ошолордо ар түрдүү симптомдор болуп, эми ичинде ар түрдүү болуп атат да, көбү анча себептерден же мына коркуп кеткенденби барып түшүп келсе эле, КТ деп коет, компьютерный томографияда же рентгенде пневмония. Пневмонияда ар түрдүү болуп атат. Мындай өпкөнүн кандайдыр кичинекей бөлүкчөлөрү пневмонияга кабылган болуп атат. Же бир кандай бир долясы деп коет, мындай бир өпкөнүн бир бөлүкчөсү кабылган болуп атат. Бир жагы кабылган болуп атат. Же өпкөнүн экөөтөн кабылган болуп атат да. Ушунун ичинде мисалы, өпкөнүн эки өпкөсүнөн кабылган адам келди, эч кандай даттаныш болгон эмес. Башында болгону бир жума мурунбу, бир 10 күн ичиндеби, кичине эле мындай өтө жеңил грипптин клиникасы болгон, болду өтүп кеткен да, иштеп жүргөн, акыры мындай аябай шалдырап, аппетити жок болуп, тура албай калганда, мен эмне болуп атам деп барып түшүп коеюнчу деп барып түшсө, двухсторонний пневмония менен болуп туруп атат да. Азыркы мезгилде мүмкүн биз башында ушу көңүл бурбадык, чындыгында биз эми врачтар түшүнүп турдук, пневмония кандай болорун биз эми теоретически китептен окуп түшүнүп турдук да.
бирок ушундай клиника болот деп, ушундай оорураак өтөт деп, адамда пневмония оорураак өтөт деп биз муну биз көз алдыбызга элестеткен эмеспиз. А биз врачтар элестетпегенден кийин, тем более жөнөкөй адамдар буга эч кандай көңүл бөлбөстөн көбүнчө двусторонний пневмония, не только двусторонний, вообще пневмония болуп пневмония өтүп калгандан кийин врачка кайрылып атышат да. Түшүнүктүү. Эмнеге коронавирусту аныктоо үчүн тапшырган ПЦР анализдер кээ бир адамдардыкы таза чыгып жатат? Бул кандай себептен мындай чыгышы мүмкүн? Эми бул вопросту да мага бир жерден беришти да. Эми мен өзүмдүн тажрыйбама гана таянып айта аламын. Мисалы ПЦР отрицательный чыгып, бирок бир жагы өпкөсү, же левосторонний, же правосторонний, же сол жагы, же оң жагынын өпкөсү пневмония болуп келген бар да. Эми муну мен айтар элем, мүмкүн мен толук бир нерсе деп айтышым кыйын. Себеби деген биз клиниканы көрүп атабыз да. Мына ПЦР мен отрицательный болгон менен клиника, адамдын даттануусу, ошо ПЦР плюс, ПЦР положительный чыккан адам менен үлкөн даттануусу окшош болуп атпайбы? Түшүнүктүү. Анан кийин ушул алдын алуу жолдору же болбосо туура натыйжалуу дарылануунун бир жолдорун кеп кеңеш катары айтып өтсөңүз, кантип сактанышыбыз керек? Мынакей бүт социалдык тармакта, теле, радио аркылуу дагы кеңеш берип атышат. Бирок ошентсе дагы сиз өзүңүздүн мындай бир тажрыйбаңыз менен бөлүшүп өтсөңүз. Мен тажрыйбам менен бөлүшө турган болсом, мен 6 жылдан бери врач натуропатмын да, врач гидротерапевтмин. Демек мен көбүнчө без тамырлар менен иштейм. Адамда без системасы бар, анан кан тамыр системасы бар. Биз врачтар 90% без тамырларга көп көңүл бурбайбыз да. А без тамырлар бизде эң сонун кызмат аткарып берет. Без тамырлар бизде утилизация, без тамырлар бизде мен военныйлар деп айткан бир жолучу, себеби деген бизге түшкөн вирус болобу, ушул эле коронавирус болобу, микроб болобу, бизде 5 жандык жашаганга аракет кылат, 5 майда жандык. Ушул 5 майда жандыкты ушул биздин без тамырлар жок кылып, утилизация кылып, анан алардын утилизация кылбай калгандарды анан көк кан тамырга өткөрүп берет да, көк кан тамыры бизден организмден сыртка чыгарып берет да. Көбүнчө мен ушул без тамырларга көп көңүл бурган үчүн мен айтат элем, жеңил жана орто түрүндө дагы, жана профилактик түрүндө дагы без тамырлардын айлануусун жакшыртышыбыз керек. Ал үчүн без тамырларга массаж жасоо деген бар. Бул илгертен эле бар бул нерсечи. Без тамырларга массаж жасаш керек. Ушул без тамырлар без түйүлчөктөрдөн турат. Ал без түйүлчөктөрдө без түтүкчөлөр кетет. Ушундай без түйүлчөктөрү адамда 1000 дана бар да. Ошонун 600 данасы ички органда жайгашкан. Демек биз каерде көбүрөөк түрткүлөшүбүз керек экен. Каердеги без тамырларды көбүрөөк жүрүшүн биз камсыз кылышыбыз керек экен. Демек биз ички органдарды көбүрөөк түртүшүбүз керек. Илгери мен дайыма айтып жүрөм, биздин кыргыздардын эң сонун макалы ичиң таза болсун дегенчи. Көрдүңүзбү? Ичиң таза болсун деген сөз. Демек биз ич көңдөйүздү органдардын кан айлануусун, ички көңдөйүздөгү органдардын без айлануусун жакшыртсак, демек бизде без тамырлар жакшы кызмат аткарып берет. Без тамырлар эң көп жер бул моюн, колтук, көкүрөк, курсак жана адамдын 2 чаты. Мына ушул жерде эң көп без тамырлар бар. Ушул без тамырларга лимфа массаж деп коет. Бездерге массаж жасаш керек. Жана ушул эң көп курсакта болгон үчүн висцеральный массаж деп коет. Курсакка массаж жасаш керек. Эми буларда жакшы бул без тамырлар. Эми ушул без тамырга кошуп биз кан тамырды да иштешин жакшы кылышыбыз керек. Демек биз кан тамыры менен без тамырдын жакшы иштеши үчүн биз көбүрөөк суюктук ичишибиз керек. Ушул мезгилде, коронавирус мезгилинде, коронавирусту чакырган вирус сыртынан өзүнүн мында майдан жасап алганда, мындай майдан жасалган оболочка, катмарычы. Ушул май деген кайсы жерде эрийт? Май ысык жерде эрийт, май спиртте эрийт. Мен ошон үчүн башында эле безилдеп чыкканым ысык ичкиле деп чыктым да.
Мына сиз оозуңузга ысык ичсеңиз, демек сиздин ооз көңдөйүңүз аркылуу, мурун көңдөй аркылуу, көз аркылуу жуккан вирус ысыкта ушул жерден өлүп, сыртка бизге кирбей калышы мүмкүн да. Мурунду мен сразу айтып чыктым. Мурундун ичин самын менен шыбагала депчи. Себеби деген самын дагы щелочь болот. Щелочь бар жерде вирус жашабайт. Демек, биз негизги менен ошо биринчи эле ыкмаларымдын бири лимфомассаж, курсакка массаж жана ысык ичип, аны 3 литрге чейин ичиш керек. Мындан кийин дагы бир жакшы методум бул курсак менен дем алуу. Бардык адамдар, мага кирип келген адамдын бардыгы дем алуу туура эмес кылышат да. Курсак менен дем алуу деген сөз бул диафрагмальный дыхание деп коет. Ушу курсак менен дем алгандын себеби биздин өпкө көңдөйүбүз менен, көкүрөк көңдөй менен ич көңдөйүбүздүн ортосунда өкөнү бөлүп турган диафрагма деген чоң бизде орган бар. Ошо диафрагманын түп жагында ашказандар кетет, боорлор кетет. Ушул диафрагма үстү жагында өпкө болот дагы, түп жагында ички орган кеткен үчүн ушунун түбүндө эң көп без тамырлар бар. Демек биз диафрагманы өйдө ылдый иштетсек, мына ичибиз менен дем ала турган болсок, ичибиз менен дем алганда диафрагманы иштетебиз дагы, ушунун түбүндө жүрүп турган без тамырлардын дагы жүрүүсүн жакшыртабыз. Бул да болсо өпкөдөгү көмүр кылчык газын сыртка чыгарып берип, кайра өпкөгө кычкылтек киргизип бергенге диафрагма абдан жакшы роль ойнойт да, көрдүңүзбү? Ошон үчүн биз диафрагмальный дыхание жасатабыз. Дагы бир жакшы адам өзүнүн өтүн жакшы иштетиш керек да. Өт бизде эң сонун препарат болуп саналат деп мен мына дайыма айтып келип атам. Өт бизди ушул эле вирусту өлтүрөт, ушул эле микробдорду өлтүрөт, ушул эле бизге кирген майда жандыктын баарын өлтүрүп бергенге бизде натуральный препарат бул өт болот. Демек, сиз дайым отурган абалда жүргөн болсоңуз, сиз дайым жаткан абалда жүргөн болсоңуз, өтүңүз жакшы куйбай калган болот. Демек, өтүңүз жакшы куйбагандан кийин сиздин лимфа бездериңиз жакшы иштебейт. Иммунитетиңиз низкий болот. Биздин дагы кийинки бир максатыбыз бул биз өттү жакшы иштетүү. Өттү иштетиш үчүн сөзсүз түрдө тамак жеэрдин алдында сөзсүз түрдө эңкейиш керек. Эңкейип, 5 жолу эңкейесизби, 8 жолу эңкейесизби, сөзсүз түрдө эңкейип туруп, өттүн иштешин жакшыртышыбыз керек. Мындан биз эми аракет кылдык да, колубуз менен түрттүк, суу ичтик. Мындан тышкары дагы жакшы бир ушу без тамырлардагы безге кирген керексиз майда жандыктарды жок кылыш үчүн чөптөрдү ичиш керек. Чөптөр дагы щелочтор жана кычкыл болуп бөлүнүшөт. Щелочь деген жерде ушул майда жандыктар жашабайт. Демек биз щелочь чөптөрдү ичишибиз керек. Щелочь чөптөрдү мисалы күнүмдүк колдонуп жүргөн имбирь, лимон, тиги куркума, гвоздика, тиги душица, эхиноцея, ушул чөптөрдүн бирөөсүн сөзсүз түрдө биз ичип турушубуз керек. Бир чөптү 15 күн, 20 күн, 30 күн ичсе жакшы болот, организмге кирген майда жандыктарды өлтүрүп бергенге. Мындан тышкары биз эми терибиз абдан чоң орган болуп саналат да. Териде өтө көп майда без тамырлар көп болгон үчүн биз терини дайыма териге камсыз кылышыбыз керек. Эң эле жөнөкөй жолу бул териге кир самын шыбоо. Демек, сиз азыркы мезгилде мына биздин терибиз аркылуу кирем деген майда жандык болобу? Бул ооз көңдөй башка жак менен кирем деген уже кирип алдыбы? Демек, биз териге кир самынды шыбап, эртең менен кечинде кир самынды шыбап, кир самынды биз денеге сиңиришибиз керек. Денедеги без тамырларга кир самын кирген болсо, кир самын щелочь болот дагы, без тамырдын ичинде жүргөн, ошол жактагы калдыктарды кууп чыкканга, ушул жердеги вирус болобу, микроб болобу, майда жандыктын баарын өлтүрүп бергенге бизге кир самын абдан жакшы роль ойнойт. Демек, денеге кир самынды абдан чыпкалап, сүйгөп туруп, суулап туруп, самынды суулап туруп, чыпкалап туруп, чапкылап туруп, жарым саат отуруп, үшүп калбаш үчүн кийинип алыш керек, аны жарым сааттан кийин жуунуп салыш керек. Азыркы биз эми муну бир күндө бир малга ичелек. Азыркы мезгилде вирустан сактаныш үчүн
бир күндө 2 мал жасаш керек. Ошол эле лимфа бездерин, ошол эле курсактагы массаждарды дагы бир күндө 2 мал жасаганга аракет кылабыз. Эми мындан тышкары мен натуропат болгон үчүн мен дары дармек неме кылбайм. Мен дайыма айтып келем, мен алтын таблетка бербейм, мен алтын эреже берем деп. Мен ушул эрежелериме дагы бирөөсүнө бул специалисттердин висцерал массажын жана лимфодренаж массажын жасай турган специалисттер бар. Ушулар ушул массажды сөзсүз жасатам. Мындан тышкары эми ушуга чейин мына биз азыр 2 жума 3 жумадан бери адамдар температура менен күрөштү, адамдар алсыздык менен күрөштү, суу иче албады, алсыз болду. Азыр биз ал периоддон өттүк да. Муну острый период, курч мезгил деп коет. Ушул курч мезгил өткөндөн кийин азыр адамдар канды сүйлтүш үчүн гепарин, кликсан деген дарыларды издеп атат да. Ушул дарылардын натуралдык гирудин деген дарысы бул сүлүк курттун оозунда шилекейинде болот. Мен эми мына азыр келген пациенттерге жараша, мен 3 жума болду, мен 20 күн жаттым, мен 1 жума жаттым, мен 1 жума температура еттим, мен 3 күн эчтеке ичпедим деген мезгилде сүлүк кое албайм. Биз ошол периоддон өткөндөн кийин келгендерге мына мен эми сүлүк кое баштадым. Натуралдык канды суйлтуучу препараттын бирөө гирудин бул сүлүктүн оозунда. Түшүнүктүү. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей бүгүн биз коронавирусту оңой жана натыйжалуу жеңүү тууралуу жолдорун сүйлөшүп жатабыз. Эгер сиздерде да кызыктырган суроо болсо, мынакей бүгүн биздин врач гирудотерапевт Гүлсана Бапаева айымга берсеңиздер болот. Айтсаңыз, мынакей пневмония менен ооруган адам үчүн эмне кооптуу жана үйдө дарыланууда кандай дарыларды ичүүгө болот жана ошондой эле ичүүгө болбойт? Эми мен альтернативный медицинага кеткем да. Мен демек эч кандай дары дармек жаза албайм. Официальный медицина мен эми 32 жыл болгон болсо, ошонун 26 жылы мен официальный медицинада иштегем. Мен да ашказан болсо дары бергенмин, бөйрөк болсо дары бергенмин. Мен азыр эч кандай дары бербейм дагы. Ошо чөп дарылар менен, ошол эле массаждар менен, ошол эле сүлүк менен, ары менен, мына эң сонунда дары бул ары болуп дагы саналат. Чөптөр менен, ошолор менен дарылайм. Эми эгерде сизде эч нерсе жок болуп калган болсо, баягы кан суюлуп, канды убактылуу суюлтуп туруш үчүн эми врачка барганга чейин аспирин ичкиле деп айтам. Ушу үйдө аспирин турса жакшы. Парацетамол турса жакшы. Булар канды суюлтуп берген. Керексиз нерсе кан тамырдын ичине кирип, без тамырдын ичине кирип, канды коюлуп турат. Без суюктугун коюлуп турат да. Ошон үчүн аспиринди берсек, алар ошо аны суюлтуп турат да. Коюланып кеткен жерде кандын элементтери жылбай калат дагы, тромбоз деп коет. Бири-бирине жабышып, кандын элементтери кычкынтекти ташыбай калат. Тамак ашты ташыбай калган үчүн тромбозго алып келет дагы, кычкынтек барбагандан кийин дыхательный недостаточность деп коет. Ошо дем алуу жетишпегендигинен адам бул дүйнө менен кайрылышып кетет. Мындан тышкары дагы мен бул эми менин жеке көз карашым, мен эч кандай антибиотик бербейм. Себеби деген, мен гематоскоп деген, гемоскан деген микроскопту колдоном. Бул микроскоп 1000 эсе мына колдон кан алам дагы, ошо канды ушул аппаратта көрөм. Ушул бир тамчы кандан мен кандын ичинде кимдер жашап атат, кайсы микроб жашап атат, кайсы вирус жашап атат, кандын элементтери кандай абалда жүрөт. Ушуларды көргөн үчүн мен мындай уверенно өзүмө ишенип антибиотик мен бербейм. Эмне үчүн? Кандын ичиндеги жашаган биздин майда микробтор болобу, вирустар болобу, башка майда жаныктар болобу, ушулардын ичинде азыр вирус көп да. Көп бар жерде көптөр бийлейт да. Беркилер унчукпай турат. Бактериялар унчукпай турат. Грипптер унчукпай турат. Ошон үчүн мен антибактериальный препарат бере албайм. Түшүнүктүү, бизде комментарий жазган көрүүчүлөрүбүз болуп атат. Алгачкы Нурай Кайратов аттуу Facebook колдонуучунун суроосун бергим келип турат сизге. Үй шартында дарылануу натыйжа береби дейт, же болбосо кандай натыйжа берет деген суроо узаткан экен. Үй шартында жеңил түрүн натыйжа берет, эгерде ошол эле без тамыры иштесе, ошол эле курсакты массаж кылса,
ошол эле курсак менен дем алса, ошол эле суюктукту ичсе, жана чөптөрдү ичсе, жеңил түрүндө сөзсүз түрдө берип атат. Эмне үчүн? Себеби деген жеңил түрүндө мурун бүтүп калат да, мисалы. Мурдун мына жит билбей калдым дегенде, мен муну ушуну жаса десем, мага уже жазып атышат. Эже, сиз айтканды жасап, мен 7 күндөн кийин жит биле баштадым деп жазып атышат. 10 күндөн кийин жит биле баштадым деп атышат. Или бир 7 күндөн кийин даам биле баштадым. А эгерде сиз эчтеке кылбасаңыз, анда ал жеңил түрү орто түрүнө өтүп кетет. Муну албетте жасаш керек. Таблетка, муну таблетка, а муну менин правило. Экөөнүн кызматы бирдей. Siz tabletkаны içkeniz менен убактылуу гана ошо микробдорду уктатып койдуңуз. А менин ыкмамда siz аларды кууп чыгып атасыз. Siz аларды кууп чыгып атасыз. Микроб болуп, вирус болуп, аны кууп чыгып атат. Өзү менен өзү иштебесе, үй шартында жакшы болуш эч качан болбойт. Түшүнүктүү. Кийинки суроону берейин. Өмүрбек Асылбекович аттуу Facebook колдонуучу суроо берип жатат. Парацетамол менен аспириндин зыяны жокпу дейт. Профилактика катары ичсе боло береби деген суроо заткан экен. Эми ар бир химикат таблетканын побочный эффект деген бар да, терс таасир деген жери сөзсүздө болот. Эми бул ушул эпидемия баягы на войне все методы хороши дегендей, согушта бардык ыкмаларды колдон дегендей, биз азыр айласыздан колдонуп атабыз. Сиз эгерде таблетканы ичпесен, 38-5ке чейин таблетканы ичпей деле, температура 38-5ке чейин сиз суу ичип эле тердеп, а температура деген эмне? Температура деген ошол вирус бизге киргенден кийин өзүнөн чыгарган керексиз затты бизде көбөйүп кеткен үчүн организм, организмде керексиз көбөйүп кетти, чыгарбайсыңбы деп берген жооп бул температура болот. Аны температура сбивать эткенден көрө температура суюктук менен чыгарган. Эми зыяны барбы деп профилактика катары сиз жарым таблеткадан ичип койсоңуз болот. Жарым таблеткадан эртең менен кечинде ичип койсоңуз болот. Бирок көбүрөөк суюктук ичиңиз, көбүрөөк чөп ичиңиз деп айтат элем. Түшүнүктүү. Кийинки суроо бар экен. Ханзада аттуу дагы айым суроо жөнөткөн экен. 3 күн каплица алдык, бирок көкүрөк дагы эле ачышып атат го, эмне кылсак болот деген суроо заткан экен. Мына азыркы учурда мага ушундай пациенттер келет. Айтып атпаймынбы, биз 3 жумадан бери ушу менен күрөшүп атабыз азыр, Эже, мен эч нерсе болгон жокмун. Кичине эле температура теттим дагы, азыр көкүрөгүм ачышып атат деп келип атат. КТга түшсө 10%, 5%, 20% өткөдө өзгөрүү бар деп келип атышат. Эми азыр мен укпай туруп, мен эми убагам да, мен өпкөнү угам, аускультация деп коет ошо. Фонендоскоп менен өпкөнү уккандан кийин анан айтам, сизде кичине өзгөрүү бар экен деп. А мүмкүн жок, сизде өзгөрүү жок экен деп айтышы мүмкүн. Же КТга барса, ошо өзгөрүү бар жок экенин билет. Түшүнүктүү. Дагы кийинки суроолор бизде келип атат, окусам. Мынакей Кубат Осмоналиев аттуу Facebook колдонуучу жазган экен. Больницадан чыккандан кийин уйку без өт кыйнап, чыдатпай ооруп жатат дейт. Мындай учурда кандай кеңеш бересиз? Көрдүңүзбү? Сиз больницада, сиз жөн эле жаттыңыз да. Мына, жатат, больницада кроватка жаткырып коет, медсестра келет, укол саят, ал ошончо жаткан абалда эле жатат, анан тур десе турат, чай ич десе чай ичет, кайра жатат. Сиздин ички органдарыңыз бардыгы жаткан абалда туруп калды да. Сиз аны иштетпедиңиз. Жасасаңыз, өтүңүз дагы, уйку бездериңиз дагы ордуна келет. Бир эле сразу берем. Мына мага көп эле уже мен больницадан чыктым, бирок менин көкүрөгүм ачышып атат, бирок менин ичим ооруп атат. Эмне деп келет. Курсакка жасаган Урматтуу көрүүчүлөр, бизде социалдык тармакта бир аз интернет начар болгондугуна байланыштуу байланыш үзүлүп калып атат, бирок улантып берсеңиз болот. Гүлшан эже, кийинки суроого берейин. Мына өпкөдө 15% пневмония десе, коркунуч барбы, лечение алыш керекпи деген суроо узатып атышат да. Бул жакта Нурила Мырзабекова деген колдонуучу.
урматтуу эле айым 10%, 15% деген сөз мына ушул өткөнү 100% деп атат. 10%. Азыр аны тим койсоңуз, ал жабыркаган жер, сиз азыр эч нерсе берип билсеңиз, ал жабыркаган жер бара-бара өзгөрүп калат да. Биз азыр ушул эми ушул жер менен күрөшүш үчүн ушул эле менин сиз антибиотик алганыңыз менен вирусту өлтүрбөйт. Мен башында кыйкырып келип атам. Вирусту антибиотик өлтүрбөйт. Вирус антибиотик өлтүрбөйт. Сиз хоть дүйнө Нобелевский премия алган профессордон барып тураңыз, антибиотик вирусту өлтүрбөйт. Бирок бизде мынтип айтып атпайбы? Тиги бактерия дагы көбөйүп кетет депчи. Жок. Азыр вирус көп болгон үчүн бактериялар учпай столдо отурушат. Вирустар тойдо тансага түшүп атат. Демек биз вирус менен күрөшүбүз керек. Бактерияга тийбеш керек. Бактерия учпай эле турат. Учпай эле турган бактерияга дагы антибактерия берип, анын жерине тийбеш керек. Ал учпай турабы? Азыр вируспу? Демек биз вирус менен күрөшүбүз керек. Аны албетте без тамырларга массаж, курсакка массаж, курсак менен дем алуу, денени чапкылаңыз. Мен айтканмын, биз мындай методду орустун профессорлору 30 жыл мурун колдонушкан. Мен ошол 30-35 жыл мурун колдонгон орустардын окуучусу болом. Алар азыр Виватон деген жидкеси тапкан. Бир суюктукта 17 чөп бар. Мен азыр кыргыздарга кирсамын эле сүйкөдө берчи кагылайын деп атам. Бирок орустар азыр Виватон деген жидкес чыгарган. Ошол жидкести дагы денеге чапкылап, без тамырларга киргизсек, любой дарыдан Түшүнүктүү. Кийинки дагы колдонуучу Өмүрбек Асылбекович дагы жазып атат, мынакей чөп дарыларды иштеп кеттиңиз дейт. Кандай чөптөрдү ичиш керек көбүрөөк дейт. Мен азыр эле кайталап кетпедимби? Бирөөгө ушундай муну чөп десем баарынан алып туруп кошуп алып кетет. Жок. Щелочь чөптөр, негиз чөптөр, щелочь чөптөрдү биз щелочь чөптү ичсек, ал биздин организмге киргенде ошол барган жердеги вирус өлө баштайт да, жашабайт, өлө баштайт. Ал бизди жашабайт да, тыштап чыгып кетет да. Ошон үчүн айтып атам, душица, эхиноцея, чеснок, имбирь, куркума, кысталхин, лимон, толтура эмне калган ушул бар. Ушул чөптөрдүн бирөөсүн сиз бүгүн ичип көрүңүз деп. Мен ушундай айтып атам да. Мына сиз бүгүн кысталхинди ичиңиз, эртең сиз имбирди ичиңиз. Бүрсүнү сиз лимонду ичиңиз. Кайсыдан сиз өзүңүздү жеңил сездиңиз? Ушул 3 чөптүн кайсыны сизге көбүрөөк пайда берген болсо, ошол чөптү 15-20 күн ичиңиз. Түшүнүктүү. Дагы бир суроо бар. Венера Сыдыкова аттуу колдонуучу жазып атат. Саламатсыңарбы? Жыт сезип баштаганда бул вирус чыкты дегенди түшүндүрөбү деген оюн жазган экен да. Ооба, вирус эмне үчүн мурун бүтүп калды? Мен мурунку немеде передачаларда бергем. Себеби деген вирус бул клеткада жашайт да. Вирус өзү жашай албайт. Вирус биздин клеткабызга, мына биздин ар бир органдарыбыз клеткадан турат да. Ушу клетканын ичине кирип жашаганда, ушу клетканын ал жашап туруп, ал клетка чоң, ушул жерде кирип алганда, ал клетка чоңоет да. Ар бир клетка чоңойгондо, клеткалардын жанында кеткен нерв талчаларын алар кысып койгон үчүн уктап калат. Нерв талчалары уктап калган үчүн мурун жыт билбей калат. Ооз көңдөйүндөгү нерв талчалары кысылып калганда даам билбей калат. Көзгө кеткен нерв талчаларды кысып койгондо көз кызарат. Демек, ошол клеткадан вирус кете баштаганда, клетка нерв жандана баштайт. Эми сиз ошону суюктук менен, мен айткан массаждар менен кууп чыктыңыз. Болду, мен кууп чыктым деп туруп, дагы сиз өзүңүз менен өзүңүз иштебей койсоңуз, миллион вирус кирдиби? 1,5-800 миллиону, 800 миңи чыгып кеткен болсо, кандайдыр бөлүгү калып калат. Ал вирус бизде азыр 1 айдан 3 айга чейин бизди жашайт деп айтылат. Ушундай прогноз берилет. Демек сиз мен мурдум жыт билди болду деп туруп эле мен айткан ыкмаларды жасабай, суу ичпей, жеңил кийинип жүрө берсеңиз, ал кандайдыр бир холодильниктен бир муздак суу иче койсоңуз эле бүт ал жанданып алат да, ал дагы көбөйүп кетет. Азыр биз 3 айга чейин ар бирибиз, ар бир Кыргызстандын гражданини только өзүңөрдү карагыла. Без тамырды иштеткиле, курсакты иштеткиле, курсак менен дем алгыла, сууну көп ичкиле, чөптөрдү ичкиле, денени самындап.
Түшүнүктүү. Дагы суроолор бизде байма-бай келип атат. Уланта берсек, мынакей сол өпкө ачак пневмофиброз болуп калыптыр дейт да. Бакыт Акылбекович жазып атат. Эмне кылсак болот? Слабый болуп, аппетит жок болуп атат. Рахмат деп жазган экен. Бул фиброз болорун биз врачтар коронавирус жөнүндө биз укканбыз, клиникасын билдик дагы. Ушу коронавирустан жакшы болуп кеткенден кийин кандай осложнение калат деп биз муну божомолдоп билгенбиз да. Божомолдоо боюнча азыркы мезгилде психоз, нерв болуп калуу жана фиброз деген ушул эки чоң осложнение калат да. Азыр мына келип атышат, кыжалат болушуп, түгөл каза болуп калыптыр, бул каза болуп калыптыр, мен да каза болуп калам деп келишет да. Айланайын. Сен айда каза боло элексиң, жашай бер дейм да менчи. Сен каза боло элексиң, жашай бер. Нервти токтоткула дейм да. Нервти ордуна келтиргиле. Кыжалат болбогула. Өтүп атабыз. Биз бул стадиядан өтүп атабыз. Бул биринчиси. Экинчиси фиброз. Фиброз деген сөз эми силерге мен жалпак тил менен кандай түшүндүрсөм экен. Өпкөнүн тканы, уйдун өпкөсү болобу, койдун өпкөсү болобу, алганда мындай былжыр болот го, былжыр мындай. Жумшак болот го. Ошол жумшак ушунун клеткаларына неме кирип, вирус кирип жашап, ана кайра кеткенден кийин ошол клетка жарым болуп калды да. Эми кандай десем, мындай өзүнүн мурункудай функциясын, кызматын аткарбастан, ал мындай тарамышка окшоп бир аз катып калат да. Мурун клетка чоюлчак болуп, мындай чоюлуп, кайра ордуна келип, аба кирип, абаны чыгарып, клеткалар чоюлчак кызмат аткарган болсо, бул азыр ошо бир калыпта калып калды да. Мунун клетканын сырткы катмарлары мындай катуураак болуп калды да. Бирок буга коркпош керек. Муну дагы өзүнүн немеси бар. Дарылоо жолдору бар. Эң жакшы фиброзго сүрүктүн оозундагы дары. Эми химический препараттар бар. Аптекада химический препараттар бар. Ошо фиброз кетирем деген. Мен дайым айтам да, сизге тандоо дейм да. Мына сиз аптекада дары менен дарыланасызбы, же сиз натуралдык менен дарыланасызбы? Мен фиброзду сүрүк курт менен, ошол эле дем алуу менен, ошол эле ары менен лечитетем. Азыр эми мына көрдүңүзбү, жакшы болуп бүтүп, биз азыр эми бул кийинки стадияга өтүп атабыз да. Курс периоддон өтүп, биз эми жакшы болуу стадиядагы өзүнүн осложнениясын көрсөткөн күндөрдө өтүп атабыз азырчы. Эми муну жөн койбосо, муну дарылаш керек. Албетте дарылаш. Дагы Латипа Дүйшеева аттуу колдонуучубуз жазып атат. Температура 37 болуп туруп алсам эмне кылыш керек? Жана ошондой эле мынакей чөптөрдү дагы чёрный тмин дишсе болобу, жөтөл акырында кетеби деген сыяктуу да имбирди күндө ичсе зыяны жокпу, имбир давленияны түшүрүп же көтөрбөйбү деген дагы көптөгөн суроолор келип атат. Имбирди көп иче берсе давление түшүрүп коет. Мисалы, бирөөгө имбир жагат, бирөөгө башка чөп жагат да. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, сиз ичиңиз дагы өзүңүздү байкаңыз дейм да. Мына 3 күн ичиңиз же 1 күн ичиңиз дагы байкап туруп, ошо кайсы чөп сизге жакты. Мен мисалы анча лимон иче албай турмун. Мага мисалы имбир жакты. Көрдүңүзбү? Ушинтип чөптү ушундай кылып тандаңыздар. Анан эми 37 температура бул. Эми урматтуу калайык, мындай общий жооп берейин, жалпы жооп берейин да, муну эстеп калыңыздар. Бирөө айтат, эмне үчүн температурам түшпөй атат, эмне үчүн кармалып атат, эмне үчүн эртең менен 39 болсо, кечинде 35 болуп калат. Бул деген нерсе вирус өзүнүн таасирин бизге берип атат. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Бул бизге индивидуальность, жекече деп коет. Ар кимдин өзүнүн организми жекече. Мүмкүн бирөөдө 37 болуп 5 күн кармалды. Көрдүңүзбү? Демек 5 күн сиз сууну калтырбастан өзүңүз менен өзүңүз иштеңиз. Бирөө айтат, мен дейт 3 жума кыйналдым дейт. Значит, 3 жумада ал өзү менен өзү жакшы иштебеген үчүн, вирусту жакшы кууп чыкпаган үчүн бизде ушундай жабыктар болот. Температура барбы? Демек сизде вирус бар. Муну коркпостон эле тердеп, ысыкты ичип, беш тамырларга массажды жасап, өйдө ылдый кыймылдап, өпкөлөрдү кенен дем алып, чыгарып, өйдө ылдый болуп кыймылдай бериңиз. Анан кетет. Муну күтүшүбүз керек да, организмден чыгып кетип, кууп чыксак гана бизде жалп болбойт. Түшүнүктүү. Дагы бир суроо кошумча берели. Сүт азыктарын жесек болбойт деген кептер айтылып атат дейт да. Эмнеге дейт Чолпон Мойдунова аттуу колдонуучу жазып атат.
Мен 3 нерсени жегенге болбойт деп бергем ушул мына коронавирус башталгандан 3 нерсени жебей турган деп берген. Эмне үчүн? Биринчиси таттуу. Таттуу бул кычкыл чөйрөгө айланат да. Биздин организмде кычкыл чөйрөнү көбөйтөт. Организмде кычкыл чөйрө көбөйүп кетсе, демек вирус, микробдо жашап алды деген. Организмде негиз щелочь чөйрө деген болсо, демек ал жерде ошол эле микроб, ошол эле вирус жашап атат деген сөз да. Демек, сахар, таттуу бул кычкыл чөйрөгө алып келет. Siz tattууну жегениңизде сизде bir virus көбөйөт. Варенье болобу, сахар болобу, а таттуу жегиңиз келсе, курма менен бал мына ошону алмаштыр. Эми сүт азыктары, жана ун азыктарын мен жебегиле деп айткам. Сүт азыктарында казеин деген зат бар да. Ошол зат казандын былжыр челдерине барып, клейге окшоп отукташып калат да. Bizde 95% adamlardan aşkazanı uğur. Oşo kazein de erite toğan bizde ferment yok. Kazein oşonu aşkazanı bılcır çelderine barıp oturup kalgandan keyin kleyge okşop kalgandan keyin sizge başka tamaklar sinbey kalат. Ушундай эле un азыктары. Un азыктары дагы клейге окшоп барып ашказанда отурукташып калат. Себеби сиздин гастритиңиз бар, язваңыз бар, 90%дан жогорку адамдардын гастрити бар. Демек, ал жерге un азыктары да барып клейге окшоп отурукташып калгандан кийин бизге керектүү нерсе сиңбей калат. Сиздин гастритиңиз жокпу? Жей бериңиз. А сиздин гастритиңиз бар. Мен буга 100% кепилдик берем. Ушунча адамды текшерип, 90%, 95% адамдарда гастрит, язва, дөденет, шамалдоо деген нерсе бар. Ошол үчүн муну жебей туруш керек. Бир сууга бышырылган тамактар, буга бышырылган тамактар жеп туруш керек. Дагы сиз коронавирустан сактанам десеңиз, бул жерде кечки саат 7-де кылат, бирок кечки саат 7-де дагы буга бышырылган же сууга бышырылган овощторду гана жейсиз. Түшүнүктүү. Мынакей көрүүчүлөргө жакшы кеңеш берип атат Гүлшан эже. Дагы бизде суроолор бар. Сизге чоң рахмат. Жакшы кеңеш берип жатасыз. Ишиңизге ийгилик деп Жумакан Зарылыкова аттуу биздин Facebook колдонуучу жазган экен. Дагы да болсо мынакей суроолор келип атат көптөгөн. Эжеке, дене табы ысыбайт, аппетити ачык эле, бирок алсырап, чарчагансып жаткым келип атат. Бул кандай деген да суроо берген экен да. Алсыроо пайда болуп атыптыр да. Сиз сууну көп ичпей атасыз. Сиз кайнатылган шорполорду ичпей атасыз. Dededegi kan tamırının içinde suyukluk azayıp ketти. Birinciden. Ekинчиден, sizde virüs yaşap atat. Al virüs sizge kıçkıltekti az jönötüp atat. A kıçkıltek barбай калган жерде ошо керексиз заттар көбөйүп кетет дагы. Булчуңдар, сөөктөр, нерв клеткалары, органдар жакшы тамак албай калды, жакшы кычкылтек албай калды. Сиз жаткыңыз келип шалдырап атат. Demek sizge көбүрөөк сүйүктүк керек, көбүрөөк курсак менен иштеш керек, көбүрөөк беш тамырлар менен иштеш керек. Түшүнүктүү. Жеңиш Турдалиев аттууда көрүүчүбүз жазып атат мынакей. Эже, менин көкүрөгүм дагы ооруп, сөөктөр жана булчуңдарым ооруп жатат. Эмне кылсам болот дейт. Буга да кеңеш берип кетсеңиз болот. Мен ошол ар бир пациентке, эгерде сиз Бишкекте болсоңуз мага келиңиз деп айтат элем да, себеби ар бир пациент өзүнчө жекече да. Айтып атпаймынбы? Мына мурунку менен азыркы, ал биринчи берген суроо менен экинчи берген суроонун экөөнүн суроосу бирдей болот. Демек экөө тең сүйүктүк ичпей атат мүмкүн. Мүмкүн тер дегенден кийин ушунча сүйүктүктү бербей атат. Тер бул сүйүктүк. Сүйүктүк кетти. А сүйүктүк кеткенден кийин кан тамырынын ичи коюланып калды да. Сиз аяка тынбай 3 литрге чейин термосум дайын жанымда. Şu termosdan 2 kaşık koyam, içeyim. 2 kaşık koyam, içeyim. Siz şuna kadar içip duruşunuz gerek. İli termosdan koyup duran, bir stakan koyup koyan, al muzdaq koygan, muzdaqandı jutkan dağı bolboy. Mümkün siz muzdaq içip atasız. Isık içiş gerek. Isık içkende dağı. Urtap siz bir günde 3 litre su tüketişiniz gerek. Ama andan başka dağı suraganımda uşu görüp жалыптарга жараша дагы көрөк неме берем да. Анан эми мен ушул жерден айтып кетейин, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мүмкүн медиктер мени угуп аткандар. Бизде мурун союз мезгилинде Неумывакин деген профессор болгон. Ал мына Юрий Гагаринди караган, космонавттарды караган профессор болгон. Ошол перекись водород деген бар. Суутек перекиси. Ошону ичирген, ошону тамырдан куйган.
бул азыркы мезгилде ушул эпидемияда абдан жакшы өзүнүн таасирин бере турган препараттын бири болуп турат. Муну азыркы менин ошо онлайн алган профессорум Гуреевой Ольга Евгеньевна дагы бул да колдонот. Мен дагы өзүмө колдондум. Урматтуу медиктер, эгерде сиздер пациентти жакшы кылам десеңиздер, анда окуңуздар, изилдеңиздер. Ошол перексти мен алган үчүн мен эч кандай адамдардан мага күнүнө 15тен адам келсе, мен эч кандай тоспой атам. Эмне үчүн мен перекс алып атам? Эмне үчүн менин бир балдарым кайра реинфекция, кайрадан жуккан жок, же кайра ооруп калган жок? Мен себеби баарына перекс коютам. Мен туугандарыма перекс коютам. Абдан жакшы результат берди. Бизде эми клинический протоколдон чыкпагыла деп атат. Эми ким кааласа, мен туугандарым кааласа коюп атам. Мындан абдан жакшы результат алып атабыз. Түшүнүктүү, бизде аябагандай көп суроолор болуп атат. Жечкендердин ок чечилин. Акыркы жыйынтыктоочу 2 суроо берели сизге. Саламатсызбы дейт, 20 күн болду, жөтөл жок, адышка болуп жатам дейт. Кээде жакшы болуп калам, тамагымдын сырты ооруп жатат. Бээнин сүтүн же кымыз ичсек болобу дейт. Мына ушул суроого жооп берип кетсеңиз. Ооба, ушу бээнин сүтү менен кымызды көп берип атышат. Бээнин сүтү деле, кымыз деле бул сүт да. Ошон үчүн мен сүт оокаттарын кое тургула деп атам да. Эми өзүмдөн, лично мен өзүмдүн практикамды айта турган болсом, мен эми ооруп калдым дебедимби? Мен стресстен ооруп калгам. Оорунун себебини бул стресс алып келет да. Мына коронавирус мен оорушум керек болчу, потому что мен 3 жылдан бери натуралдык нерсе менен дарыланам. Натуралдык нерсени колдоном. Бирок мен стресстен ооруп калдым. Мен оорунун себептерде 5 себептер келет. Ошонун биринчи себеби бул стресс. Мен кирип келген пациенттерди көрүп, коркуп кетип мен стресстен ооруп калдым дагы. Бирок мен бир жумада 7 күндө мына ушундай акыбалга кирип калдым. Ошол мезгилде мен жакшы болуп аткан стадия мезгилде негедир кычкыл ичким келди да. Ошондо мен жарым чай пияла кымыз ичкем бир жолу. Эми сиз эгерде жакшы болуп аткан стадияда турган болсоңуз, көңүлүңүзгө эмне сүйсө айтып атам. Мүмкүн сиз калембир жеңиз келди, мүмкүн сиз пияз жеңиз келди, мүмкүн сиз компот ичкиңиз келди, мүмкүн сиз бээнин сүтүн ичкиңиз келди. Аз эле ичиңиз. Ичип көрүңүз. Өзү кичине эле ичет ошол мезгилдечи адам. Азыраак мүмкүн организм талап кылган болсо ичиңиз. Жөндөн жөнүнө бул лечение деген азырынча андан кое турганычы. Орда перекс тууралуу айтып кетпедиңизби? Ошого жараша дагы көптөгөн суроолор келип атат да. Кош бойлуу аялдарга болобу, перексти кандай ичебиз, кандай болот деп ошол тууралуу кененирээк жооп берсеңиз ошол тууралуу. Эми перексти ичсе да болот да. Эми баарын айтып бере албайм да, потому что сиз интернет ачасаңар, Иван Павлович Неумывакин деген. Между прочим, ал 94-кө чыгып каза болду. Юрий Гагаринин врач болгон. Ал биздин Кыргызстандагы мыногу Селы Ленинскийде төрөлгөн профессор болгон. Кийин ошо Союз мезгилде Россияга кетип, ошол жактан ушундай жакшы нерселерди кылып, бүт космонавттарды жакшы кылган. Ошонун интернеттен издейсиз. Эми ичүү боюнча мындай. Чындыгында мыногу чөптөрдөн көрө менин туугандарым перекс ичишти. Жылуу сууга, 40-50 градус сууга, аны кайнатпаңыз. Аны ушундай чайник ысытканыңызда эле чиз деп эми биринчи көбүк чыкканда эле ошо сууну аласыз дагы, ооз күйбөй турган болгондо ошо 1 стакан сууга өзү нормада 10 тамчыдан тамчатыш керек. Бирок сиз азыр сразу 10 тамчыны тамчатсаңыз, көңүлүңүз айланат. Өзү биринчи күнү 1 тамчыдан 3 маал, экинчи күнү 2 тамчыдан 3 маал деп айтат. Мен айтам, кыргыздар биз баарын жебине көнүп калганбыз. Сиз биринчи күнү 3 тамчы кылыңыз дейм. Мына эртең менен ач карынга 3 тамчы, түштө ач карынга 3 тамчы, кечинде ач карынга 3 тамчы кылыңыз дагы. Эртеси 6-7 тамчы кылыңыз эртең менен ач карынга, түштө ач карынга, кечинде ач карынга. Үчүнчү күнү уже 10 тамчыга өтүңүз дагы. Ушул боюнча муну 3 ай ичиш керек. Муну ичкенден кийин 40 же 1 сааттан кийин тамактаныш керек. Демек, мына ортодо тамак перекс ичтиңиз, ал 1 саат мурунда ачка болуш керек, перекстен кийин дагы 1 сааттан кийин ичиш керек. 10 тамчыга чыгарганыңыздан кийин 3 айга чейин ичсеңиз болот. Эми мен ушул эпидемия мезгилинде мен өзүм туугандарыма мен капать эттим. Эми аны келиңиздер или өзүңүздөр издениңиздер, медиктер изденсин, даяр нерсени бере берсең дагы туура эмес кабыл алышат. Жакшысы өздөрү изденишсин. Ким капать эткен деген врачтар өздөрү изденишsin.
Ага, түшүнүктүү. Айтсаңыз, мынакей бүгүнкү күндө хиджама деп дагы социалдык тармактарда актуалдуу мынакей видео материалдар дагы чыгып атат да. Айрымдар андай болбойт, сөзсүз түрдө врачтардын көзөмөлүндө жүргүзүш керек деген дагы пикирлерин бүгүн эртең менен айтып чыгышты. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Деги эле туурабы, айыгабы чын эле? Деги эле хижама мына бул донорлор деле барып кан берип атпайбы? Чынбы? Мисалы донорлор мен кан берип койсом жеңилдеп калдым деп атат, ошондой бул донорлук ошо хижамадан келген да. Илгери ата заманда дегендей, илгери эч кандай дары болгон эмес, эч нерсе болгон эмес. Ошо биздин пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам сүннөт катары ушуну колдонгон экен да. Колдонгон экен. Анан мен бир араб хирург, мен кече күнү бул сүннөт, бул лечение эмес десе, мени баары мындай вопрос жаздырды да. Анан мен бир араб хирургдун немесин көрдүм. Эми изилдедим да, мен да карасам, бир араб хирург айтты да, бул лечение эмес, бул бир гана сүннөт деди да. Демек сүннөт деген болсок, биз аны кыл деп атат да. Демек жасап койсок, демек биз зыян келтирбейбиз организмге. Демек биз организмдеги кандайдыр бир 100-200 мл канды алып салган болсок, ал кайра организм ошол кеткен канды толуктап берет. Демек жаңы келген кан бизге жаңы иштеп берет. Жаңы туфли кийдиңиз, абдан сүйүнөсүз, ошол сыяктуу бизге жаңы кан келген үчүн организмде жакшы иштей баштайт. Сүннөт дегенеги муну аткарып кое бериш керек. Анан кийин мен айттым да, эми сүннөттү да жасап кое бериңиз. Эми сиз аны күнүгө жасабайсыз да. Сүннөттү да жасаңыз дагы жактыбы? Демек сиз аны жасап коюңуз. Ушундай адамдар бар, эми мына свертовый эмес, кан уюу деп коет да. Врачтар муну билет. Кан уюуну билип туруп анан жасаш керек. Эгерде кимде, эми азыркы бардыгынын каны коюу болуп турат. Эгерде эч ким оорубастан каны суюк болгон болсо, биз аны ПТИ деп коет, протромбиновый индекс деп коет. Ошону билбестен хижама кылып алган болсо, кан токтобой калуу коркунучу бар да. Мына ошон үчүн биз медиктер алсын дегенибиз ушул болот да. Эми бул мүмкүн 10 000 адам ичинен бирөө чыгып калат, мүмкүн 100 адамдын ичинен бирөө чыгып калат. Муну айта албайбыз. Муну деген кан уюу процессти билип туруп гана жасаган жакшы нерсе да. Эми азыркы мезгилде баардык канды коюп болуп атпайбы? Анан мен ошол үчүн кааласаңыз ала бериңиз хижаманы. Мисалы, могу сиз хижаманы бир жылда 2 жолу алып коесуз, чынбы? Сүлүк бул сүлүктүн оозунда муну да Кудай таалам жараткан. Сүлүктүн оозунда сүлүк 3 жакшы кызмат аткарат деп айттым да. Биринчиси арам канды сорууп алат, экинчиси оозунда дарысын берет, үчүнчүсү тиштегенде нерв клеткаларды тиштеп ойготот да. Анан ошон үчүн мен мынтип айттым да, мен ага каршы чыккан жокмун хижамага. Алыңыз. Мисалы хижаманы алып жакшы болдуңузбу? Аны алыңыз дагы, сиз сүлүктү да ала бериңиз. Мунун эч зыяны жок. Тиги сүннөттү да жасаңыз, муну да жасаңыз. Түшүнүктүү. Бул жакта сизге рахмат айтып, көптөгөн суроолорду да берип атышат. Эже рахмат сизге, эки дүйнөдө да бактылуулук берсин Аллахым деген сыяктуу жакшы каалоо тилектер жазып атышат да. Анан сиз менен кантип байланышса болот? Мына көптөгөн көрөрмандарыбыз ошол адресиңизди, телефон номериңизди дагы сурап атат. Түз эфирде өзүңүздүн байланыш номериңизди айтып кетсеңиз, мынакей көрүүчүлөр сизге байланышып, сиз менен көпүрө түзүп бергенге биз дагы мындай себепкер болот элек да. Мен бир 2 кабинет отурам да, ошо мен 2 анан 3 кабинетим бар. Бирөөсүндө өзүм отурам, экөөсүндө ошо ким капельницага келсе аны куябыз, ким сүлүккө келсе аны кылабыз. Азыр мына мезгилде поток көп болуп, мен 3 кабинетте адамдар абдан мындай очередке туруп калып атышат да. Ошон үчүн мен центрден, мен ушул силердин эфириңерден пайдаланып, мага кимдин центр жакта чоңураак 200 квадрат местасы, даяр местасы бар болсо, мен ошол жака көчөт элем деп айтат элем да. Менин эми телефонумду гана жазып алсаңыздар болот. 0705 47 02 47. Мен күндүзү эч телефон ала албайм. Мага бир гана голосовой жөнөтсө, кечинде үйгө баргандан кийин, мына азыр 8де кеттимби, 9га барган болсом, 9дан кийин гана жооп бере алам. Күндүзү эч телефон ала албайм. Анан дагы мен сиздерден суранарым, ушу мага 1,5 даяр 200 метр квадрат таап берсе, коридордо очередте турган мөөнөт күткөндөр күтпөстөн баарына ушу тез жардам бермекмин деп
суранып кетиптер. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Мынакей бизге 1 саат аралыгында биздин көрүүчүлөргө, жалпы мынакей мекендештерге өзүңүздүн кеп кеңешиңизди бердиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз коронавирусту оңой жана натыйжалуу жеңүүнүн жолдору тууралуу врач, гирудотерапевт Гүлсана Бапаева менен түз байланышта маек курдук. Биз кийинки эфирлерден амандашканча саламатта туруңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын. Рахмат силерге да, рахмат, оорубаңыздар, саламатта болуңуздар. Рахмат, саламатта туруңуз.